Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен келди. Жогорку даражалуу мейманды Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров салтанаттуу түрдө тосуп алды. Мамлекеттик иш сапардын алкагында Кыргызстан менен Азербайжандын лидерлери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү жана мамлекеттер аралык кеңештин биринчи жыйыны болду. Анда Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргыз-Азербайжан биргелешкен кызматташын чыңдоого багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Азербайжан лидеринин иш сапары тууралуу кененирээк кийинки репортажда сөз болду. Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев 11 октябрда Кыргыз Республикасына мамлекеттик иш сапары менен келди. Азербайжандын президентинин учагы Манас эл аралык аэропортуна конгон. Аэропорттун флагшокторуна Кыргыз Республикасынын жана Азербайжан Республикасынын мамлекеттик желектери илинип, килем төшөлүп, аны бойлото ардак кароол тизилди. Жогорку даражалуу мейманды Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Эки мамлекеттин башчысына концерттик программа тартууланды. Мамлекеттик сапардын алкагында Кыргызстан менен Азербайжандын лидерлери эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, мамлекеттер аралык кеңештин биринчи жыйынына катышат. Мындан тышкары сапардын алкагында Кыргызстан Азербайжан достугу Сейил багынын, ошондой эле Гейдар Алиев жана Низами Гянджеви атындагы жалпы билим берүү мектептери ачылды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин расмий жолугушуусу болуп өттү. Мамлекет башчылары Кыргыз-Азербайжан эки тараптуу кызматташтыгынын кеңири чөйрөсүн, алардын андан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эки тараптуу кызматташтык стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жеткенин жана бул өлкөлөрдүн парламенттеринин, өкмөттөрүнүн жана тармактык ведомстволорунун активдүү өз ара аракеттенүүсүнө алып келген динамикалуу түрдө чыңдалып жана кеңейип жатканын баса белгиледи. Ошондой эле президент Садыр Жапаров бул сапар жана мамлекеттер аралык кеңештин жыйынын өткөрүү эки тараптуу мамилелерге жаңы дем берерине ишенимин билдирди. Дружба наших народов основывается на долгосрочных, доверительных и добрых отношениях, испытанных продолжительным временем и историей. В нынешнем году наши страны отметили 25-летие договора о дружбе и сотрудничестве. Через 3 месяца у нас новый юбилей, 30-я годовщина установления дипломатических отношений. К этой дате мы подошли с хорошими результатами. Азербайжандын президенти белгиленген пландар кыска мөөнөттүн ичинде өз ара сооданын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берерин баса белгиледи. Ошондой эле Азербайжан Кыргызстанда инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Мамлекеттик кеңештин отуруму кеңейтилген курамда улантылып, андан соң тараптар бир катар эки тараптуу документтерге кол коюшту. Ильхам Алиевдин Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапарынын алкагында 11 октябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Азербайжан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлду.
Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фонду эл аралык укуктун субъектиси, эл аралык укук жөндөмдүүлүгүнө ээ жана эл аралык келишимдерди түзүүгө укуктуу эл аралык уюм болот. Фонд Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, экономиканы модернизациялоо жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдалануу максатында түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча басма сөз өкүлдөрүнө төмөнкүдөй билдирүү жасады. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу айымдар жана мырзалар. Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев мырза менен Бишкек шаарынан жолугушуу мен үчүн чоң кубаныч болду. Бул анын Кыргыз Республикасына болгон биринчи мамлекеттик сапары. Бакуга болгон иш сапарымдан жарым жыл өткөндөн кийин урматтуу Ильхам Гейдарович жооп кылып, өлкөбүзгө келип жатканына абдан кубанычтамын. Себеби бул сапар Кыргызстан менен Азербайжан ортосундагы мамлекеттер аралык мамилелердин бекемдигин дагы бир жолу далилдеди. Биз стратегиялык өнөктөштүктүн деми менен мамлекеттерибиздин ортосундагы эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча мазмундуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Эки тарапты кызыктырган эл аралык жана аймактык маселелер боюнча пикир алмаштык. Сүйлөшүүлөр эки мамлекеттин ортосундагы боордоштук мамилелерди мүнөздөгөн өз ара толук ачык, айкындык жана ишеним маанайда өттү. Биз стратегиялык өнөктөштөрүбүздү жандандыруу жана кеңейтүү багытынын өзгөрбөстүгүн ырастадык. Мамлекеттер аралык кеңештин ишке кириши жана бүгүнкү кол коюлган макулдашуулар саясий жана соода инвестициялык чөйрөлөрдөгү кызматташтыгыбызды активдүү өнүктүрүүнүн айкын көрсөткүчү экенин канааттануу менен белгилейм. Маданий гуманитардык чөйрөдө боордош эки элдин бузулбас достугунун символу болуп калган Гейдар Алиев жана Низами Гянджеви атындагы эки жалпы билим берүүчү мектептин ачылышын өзгөчө бөлүп көрсөткүм келет. Бул өңүттө эки өлкөнүн эки элдин ортосундагы өз ара ынтымакты, достукту жана кызматташтыкты тереңдетүүгө өбөлгө болгон бул долбоорлорду ишке ашыруунун маани маңызын канааттануу менен баса белгилейм. Кыргызстандын келечеги болгон жаштарыбыз ушундай мыкты мектептерден билим алышары кубандырат. Биздин улан кыздарыбыз боордош Азербайжан менен Кыргызстан ортосундагы достуктун жана кызматташтыктын көпүрөсү болуп берет деп бекем ишенем. Ошондой эле азербайжандык досторубуздун жардамы менен жакында курулуп бүткөрүлгөн Кыргызстан менен Азербайжандын достук паркынын ачылышына күбө боло турганыбызды кубануу менен белгилей кетейин. Бул сейилбак шаардыктар менен калаабыздын меймандарынын сүйүктүү эс алуу жайына айланаарына үмүт артам. Биз дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгынын алдында кийинки баскыч катары Биргелешкен өнүктүрүү фондунун ишин тездетүү, кызматташтыкты өнүктүрүүнүн 5 жылдык комплекстүү программасына кол коюуга жетишүү жана 2023 жылы Кыргызстан маданият күндөрүн Азербайжанда, ал эми 2024 жылы Азербайжандын маданият күндөрүн Кыргызстанда өткөрүү боюнча макулдаштык. Эки тараптуу мамилелерибиздин мындан аркы өнүгүшү абдан позитивдүү болот деп ишенем. Биз Азербайжан инвесторлорунун Кыргызстанга келишин кубаттайбыз жана экономика тармактарында кызматташууга даярбыз. Транспорт, логистикалык чөйрөлөрүндө маалыматтык коммуникациялык технология, билим берүү, туризм жана спорт тармактарында көп иштер жасалышы керек. Бүгүн биз ата-бабаларыбыздын тарыхый осуяты болгон өз ара алака катышыбыздын стратегиялык мүнөзүн дагы бир жолу тастыктадык. Аларды эң жогорку деңгээлге чыгардык. Урматтуу президент Ильхам Гейдарович Азербайжан менен Кыргызстандын жана Азербайжан эли менен Кыргыз элинин ортосундагы достук байланыштарды чыңдоого кошкон жеке салымы үчүн ыраазычылык билдирем. Азербайжан элинин бакубатчылыгы үчүн бийик максаттарга жетүүсүнө албан ийгиликтерди жана кажыбас кайрат каалайм. Ал эми бардык боордош Азербайжан элине тынчтык жана өсүп өнүгүү тилейм. Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин Кыргыз Республикасына мамлекеттик иш сапарынын алкагында Кыргыз-Азербайжан достук сейил багынын ачылышы болду.
Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапарынын 2 күнүнүн алкагында бүгүн 12 октябрда Бишкек шаарындагы номер 20 мектеп гимназиясына Гейдар Алиев ысымын ыйгаруу салтанаттуу аземи болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев катышты. Өз сөзүндө мамлекет башчысы Кыргызстанда мектепке ысым ыйгаруу эки тараптуу мамилелердеги орчундуу окуя экенин белгиледи. Айтымында ал эки элдин бекем достугун жана өлкөлөр ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты айгинелейт. Анын пайдубалы эл аралык даражадагы тарыхый инсан Азербайжандын улуттук лидери урматтуу Гейдар Алиевич Алиев тарабынан түптөлгөн. Ал мектепте Гейдар Алиевдин ысымын ыйгаруу Кыргызстан үчүн чоң сыймык экенин, анткени бул масштабдуу инсанда Азербайжандын эле эмес башка элдердин да үмүтү жана тилеги топтолгондугун баса белгиледи. Окуу жайдын аянты 2031 чарчы метрди түзүп 550 окуучулук орунга ылайыкталган. Мектепте класстардан тышкары чоң жыйындар жана спорттук залдар, ашкана, китепкана, мектептен тышкаркы иштер үчүн кабинеттер жана медициналык бөлүм, гимнастика аянтчалары, эс алуу зоналары жана аймагында унаа токтотуучу жайлар каралган. Дети хотели у вас получить автографы ваши. Президент Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев аларча мамлекеттик жаратылыш паркында уюштурулган этно-маданий программа менен таанышты. Паркка келгенде өлкө лидерлерин 12 баатыр жана акындар тосуп алды. Кол өнөрчүлөр аллеясына өтүп, президенттер кыргыз элинин улуттук каада салттары, кол өнөрчүлүк буюмдарын жасоочу усталардын устаканалары, улуттук шырдак килемдери менен таанышты. Ардактуу меймандар үчүн тамак аштардан даам татуу, улуттук азык-түлүк көргөзмөсү жана аталар изи кыргыз улуттук кийимдеринин коллекцияларынын көргөзмөсү уюштурулду. Андан соң Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга 11-12 октябрда болгон мамлекеттик сапары аяктады.